Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер. Бүгүн биз тобокел жүрүм-турум жана зыяндуу адаттар тууралуу сүйлөшөбүз. Биз зыяндуу адаттар дегенде ошол замат тамеки чегүү, алкоголь жана баңгизат колдонууну көз алдыбызга элестетебиз. Эмне үчүн өспүрүмдөр тамеки чегип, психоактивдүү заттарды колдоно башташы мүмкүн экендиги бизди тынчсыздандырат. Аларга кандай себептер түрткү бериши мүмкүн? Биринчи кезекте тобокел жүрүм-турум деген эмне экендигин түшүнүү керек. Тобокел жүрүм-турум бул адамдын ден соолугунун, физикалык же социалдык жыргалчылыгынын жоголуусуна алып келүү ыктымалдуулугу жогору болгон жүрүм-турумдун өзгөчө стили. Өспүрүмдөрдүн тобокелдүү жүрүм-туруму эмнеге байланышкан? Бул алкоголь пайдалануу, тамеки чегүү, ар кандай баңги заттарды пайдалануу, зомбулук, эрте сексуалдык байланыштар, өмүргө коркунуч туудурган башка жүрүм-турум көрүнүштөрү. Бүткүл дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун маалыматы боюнча 15 жашка чейинки курактагы өспүрүмдөрдүн 23% чылым чегишет, 29% алкоголь ичимдиктерин ичишет, 22% баңгизат пайдаланып көрүшкөн. Жаштардын дээрлик 30% тобокел жүрүм-турумдун тигил же бул моделине камтылган. Эмне үчүн өспүрүмдөр тобокел жүрүм-турумга жакын болушат? Өспүрүмдөр топтошуп жолугушууну, жаңы таанышууларды каалашат. Алардын жалпы кызыкчылыктары пайда болот. Алар жаңы нерсени издешет жана чоңдордун жашоосун татып көрүүнү каалашат. Өспүрүмдүн мээси тобокелге салууну каалай тургандай түзүлгөн. Өспүрүмдө физикалык күч, активдүүлүк, тонус өнүгөт жана ал өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн текшерип көргүсү келет. Баалуулуктардын мен концепция аттуу өздүк системасы калыптанат. Бирок биз алкоголь жана баңгизат колдонуу өсүп келе жаткан организмге ордуна келгис зыян алып келерин билебиз. Психоактивдүү заттар психикага таасирин тийгизет, баалуулуктарды, дүйнө таанымын, айланадагыларга жана өзүнө болгон мамилесин өзгөртөт. Өспүрүмдүн жүрүм-турумундагы кандай нерсе ата-энелердин кооптонуусун пайда кылууга тийиш? Маанайынын капыстан же тез-тезден өзгөрө бериши, ак көңүлдүк, кыжырланууга, агрессивдүүлүккө, касташууга алмашат. Мурдагы ынтызар болгон нерселерине, окууга, мурдагы достору менен сүйлөшүүгө болгон кызыгуунун азайышы же жоктугу, шектүү жаңы достордун пайда болушу, күндүз уйкусуроо жана түнкүсүн уйкусуздук, тамакка болгон табиттин жана суусоонун сезилерлик азайышы же жогорулашы, дайыма акча издөө, ата-энесинен, досторунан же тааныштарынан карыз суроо, үйдөгү акча, баалуу нерселердин, буюм тайымдардын жоголушу, үйдөн тез-тезден жана узак убакытка чейин кетип калуу жана мектепке барбай калуу, шприц, белгисиз таблеткалардын, желим, эритме жана башка тиричилик, химия каражаттарынын тюбиктеринин болушу. Балаңыз менен эң эле ар кандай темаларда көп маектешиңиз. Эгерде ата-энелер менен байланыш болбосо, алар башка бирөөлөрдөн колдоо табышы мүмкүн. Сиз албетте дайыма чогуу боло албайсыз, бирок балдар сизге дайыма кайрылууга, сүйлөшүүгө же жөн гана жаныңызда бирге болууга боло тургандыгын билүүсү маанилүү.